Коопсуздуктан улам айт намазы аянтта окулбайт. Орозо айт намазы коопсуздуктан улам аянттарда окулбайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул чечим тууралуу 8-апрелде кабарлады. Акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу элдин коопсуздугун эске алуу менен орозо айт намазы өлкөдөгү жума намаз окула турган мечиттерде окулат деп маалымдады муфтияттын басма сөз кызматы. Намаз убактысы эртең менен саат 7:30 белгиленди. Мечиттерге чогулуу саат 6:15 башталып, баяндар айтылат. Мусулмандардын ыйык орозо айынын соңундагы айт майрамы 10-апрелде болот. Кыргызстанда бул күн дем алыш деп жарыяланган. Бир канча жылдан бери айт намаз Бишкектин эски аянтында, облус борборлорундагы аянттарда окулуп, ага 10 миңдеген кишилер катышат. 2020-жылы коронавирус пандемиясынан улам намаз мечиттерде гана аралык сактап окулган. Булак Азаттык. Чайхана чатагы. Бишкекте бейбаштык кылган топ кармалды. Милиция кызматкерлери тарабынан бейбаштык кылган топ кармалды деп билдирет Бишкек шаардык милициянын маалымат кызматы. Билдирүүгө ылайык 7-апрелде Ленин райондук ички иштер башкармалыгына бир жаран арыз менен кайрылып, 6 жаранга карата чара көрүүнү суранган. Арыз ээси алар 6-апрелде коомдук тамактануу жайларынын биринде уруп-согуп, денесине залал келтирип, узак убакытка мыйзамсыз кармап турушканын билдирген. Бул факты боюнча тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда жогоруда аталган кылмышка шектүү делгендер кармалып, алар Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Эскерте кетсек, сот тармакта акыркы күндөрү чайхана чатагы деп атыккан чуу талкуу болуп жаткан. Анда өздөрүн мекенчилдер деп атаган топ балдар аларды бирөө ооз ачарга чакырганын, бирок ал жерге чакырган адам жашыруун камера койгонун айтып чыгышкан эле. Эми мынтип аягында өздөрү кармалып калгандары кызык болду. Москва шаарынын тургундары, сиздерге Казакстан чек арага, границага чыгып келүү, чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Биз менен барсаңыз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, золотая коронадан карызыңыз болсо, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип беребиз. Чалыңыздар. Биз менен сапарга аттаныңыздар. Ыраазы болосуздар. Айдоочу каза болуп, 6 адам ооруканага кайрылган. Бишкек Ош жолунда чуңкурдан качкан унаа жол кырсыкка кабылды. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары суусамырда катталган жол кырсыктын видеосу менен бөлүшүп жатышат. Сереп медиа маалымат агенттигине Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кырсык тууралуу маалымат беришти. 7-апрель күнү саат 15:20 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун 152-чакырымынан Toyota Alphard оң рулдуу унаасы бара жатып, алдын ала маалыматтар боюнча жолдогу аңдан качып, жолдун каршы тилкесине чыгып, Honda Stefan унаасын сүзүп, жол кырсыгына учураган. Жол кырсыктын кесепетинен Honda унаасынын айдоочусу көз жумган жана унаалардын ичинде жүргүнчү катары бара жаткан 6 жаран Жайыл районунун аймактык ооруканасына кайрылган. Бул окуя боюнча Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүүдө дешти. Булак Серепкежи. Бишкектин көчөлөрү самын менен жуула баштады. Бишкектин көчөлөрү самын менен жуула баштаганын шаар медиасынын басма сөз кызматынын кызматкери билдирип, Facebook баракчасына видео жүктөдү. Көп жагынан эле кыялданып жүргөн өлкөлөргө жакындап баратабыз. Эми аң сезимде гана оңдошубуз калды. Германияда көчөлөрдү самындап жууйт экен деп таң калчу элек. Мына буйруса Бишкектин көчөлөрү дагы самын менен жуула баштады деген ал. Булак Суперкежи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы бир катар көчөлөрдү кеңейтүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ана министрлер кабинетинин төрагасы Бакаев көчөсүн Толстой көчөсүнөн Бөкөнбаев көчөсүнө чейинки, ошондой эле Фучик көчөсүн Толстой көчөсүнөн Товарный көчөсүнө чейинки аралык боюнча долбоор көрсөтүлдү. Министрлер кабинетинин башчысы көчөлөрдү долбоорлоодо Борбор калаанын аймагынын соңку кездери кеңейип баратканын жана жыл сайын автоунаалардын көбөйүшүн эске алуу керектигин белгиледи.
Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы медианын карамагындагы бардык объектилерди инвентаризациялоону тапшырды. Булак кабар кежи. Бұл түптүү жол кетет да үйдө. Түптүү жол. Ар бери кетчи развязка сыяктуу болуп калат. Москва чейт. Ушундай. Башка адамды менин жубайым кылып, Алымкадыр Бейшеналиев жубайы менен кызы эмне унаа айдаарын айтты. Бейшеналиевдин унаалары деген маалыматка саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жооп берди. Депутат Жусупбек Кургунбай уулу туура эмес маалымат таратып жатат. Ал берген маалыматтар бир катар интернет булактарына жайылып, Алымкадыр Бейшеналиевдин көп унаасы бар экен деп талкуулап жатышат. Маалыматта Кульматова Гүлнара Ринатовна Бейшеналиевдин жубайы, ага көп машиналар катталган дептир. Гүлнара Ринатовна менин аялым эмес. Маркум Кульматов Ринатты менин кайнатам дешиптир. Бул дагы жалган. Менин аялым Кульматова Замира Марленовна. Анын 2002-жылы чыгарылган Lexus RX 300 унасы бар. Менин кызым Бейшеналиева Салтанат Алымкадыровна. Ага катталган машина 2008-жылы чыгарылган Honda Accord. Эл өкүлү жалган маалымат таратууну улантып, башка эле адамды менин жубайым кылып салганы абдан осол иш. Анын калыптарына ишенбеңиздер. Ал эми жубайым Замира Марленовна 2 жыл болуп калды. Рак илдетине чалдыгып, Туркияда 9 ай дарланганын мурда дагы айттым эле. Учурда Орусияда химия алып жатат. Интернетте тарап жаткан жалган маалыматтар оорулуу адамга абдан терс таасирин тийгизет экен. Такталбаган маалымат менен каралоо кылып жаткандарды ушак таратууда тактап коюуга чакырат элем, деди ал. Булак Сереп кежи. УКМК кармалган кылмыштоонун мүчөлөрү Азербайжанга өткөрүлгөнүн билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандын мамлекет башчыларына кол салууну пландаган деп шек саналган трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжанга өткөрүп берилгенин билдирди. 22 мартта УКМК Бишкек шаарынын Киев Совет көчөлөрүнүн кесилишинде трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү уюшкан кылмыштуу топтордун мыйзамсыз иштерине тиешеси бар экени аныкталган 5 азербайжандык жаран кармалганын маалымдаган. Алар 20 мартта кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө жайы аркылуу Кыргызстанга киргени, Кыргызстандын аймагында кылмыштуу топтордун системасын түзүп, өздөрүнүн кылмыштуу таасирин, криминалдык идеясын күчөтүүнү, буйрутма менен киши өлтүрүүнү пландаганы маалыматта айтылат. Ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кармалгандардын кылмыштуу топторго тиешеси бар экени аныкталган. Алар кыргызстандыктарга коркунуч келтиргендиктен жана Азербайжандын өтүнүчү менен 7 апрелде Манас аэропортунун аймагында аталган өлкөнүн ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берилди. 23 мартта УКМК алар бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышы аныкталганын, алар Кыргызстандын мамлекет жетекчилерине кол салууну пландап жатканын билдирген. Бишкек мэри менен тазалыктын жетекчиси Таштаныны жерге таштаган жигитти колго түшүрдү. Тазалыктын жетекчиси Рамиз Алиев социалдык тармактагы баракчасына видео жарыялады. Ал Бишкек мэри Айбек Жунушалиев экөө Таштанды таштоо боюнча шаар кыдырып жүргөн. Видеодон көргөндөй, араба сүйрөп келген жигит Таштаныны таштанды салган контейнерге эмес, жерге төгүп коюп кетип бара жатканын көрүүгө болот. Кала башчысы менен жетекчи ага барганда жыйыноо тазалыкчылардын милдети экенин айтып, ал тургай бирөөгө чалууга да аракет кылган. Булак Сереп кежи. Ошто өспүрүм кыз көз жарган. Милиция окуяны териштирүүдө. Ош облустунун Өзгөн районунда апрель айында 16 жаштагы кыз төрөгөнү айтылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан Кактус Кейджи сайтына өспүрүмдүн көз жарганын растап, жогорудагы билдирүү боюнча маалымат беришти. Милициянын маалыматына ылайык өспүрүм 16 эмес, 17 жашта жана ал студент. 2023 жылдын 15 декабрында Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө 17 жаштагы кыз кош бойлуу экендиги тууралуу маалымат катталган. Бул факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет дешет башкармалыктан. Булак Кактус Кейджи.
Бишкекте Toyota Harrier унасын уурдап качкан кыз кармалды. Кече 7 апрелде саат 8:45 чамасында Бишкектин Кеңчүй көчөсүндө жайгашкан жептин алдында токтоп турган Toyota Harrier үлгүсүндөгү унааны белгисиз жарандар айдап кетти деген маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан маалымдашты. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын аймагында тосмо иш мерчеми киргизилип, ыкчам издөө иш аракеттери жүргүзүлүп, кайгоол кызматкерлери тарабынан кылмыш изи суу электе кылмышка шектүү катары 2001-жылы туулган айдоочу кыз мас абалында унааны айдап бара жаткан жеринен кармалган. Азыркы учурда тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилди. Булак Серепкежи. Чүй облустук соту Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн 20 жылга кесип, 120 000 сом айып салды. 8 апрелде Чүй облустук соту мурдагы аялы Асель Ногойбаевага зомбулук көрсөткөн үчүн 20 жылга соттолгон Азамат Эстебесовдун ишин карап чечим чыгарды. Сокулук райондук прокуратурасы райондук соттун чечими менен Эстебесовго кылмыш ишиндеги бир эпизод боюнча жоопкерчиликке тартуунун мөөнөтү өтүп кеткен үчүн жаза каралбай калганына макул болбой, облустук сотко арыз менен кайрылган. Облустук сот Эстебесовго чегерилген катуу тартиптеги абакта 20 жыл жаза өтөө чечимин күчүндө калды. 26 январда Сокулук райондук соту Азамат Эстебесовду 20 жылга кесип, 80 000 сом айып салып, жабырлануучуга 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. 20 сентябрда Чүйдүн селекция айылындагы мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурган.